Күндө көргөзүп турчу Jerry Springer шоусу жана башка эч мааниси жок күндүзгү ток-шоулар. Ушул катардагы акыркы хит «Команда». Бул шоуда 9 катышуучуну бункерге салышат. Ар бири андан чыгып үйгө кетиштин жолун ойлоп табышы керек. Калган 8 катышуучуну алдап туруп, акчасын алып кетип калышы керек. Албетте продюсерлер булардын арасына калпычыларды дагы кошот. Акча адамды жаман иштерди жасаганга мажбурлайт деген идеяны бекитиш үчүн. Буларды көргөндө адамдын башка адамдарга болгон көз карашы бузулат. Жаныңдагы эле адамдарды сыйлагың келбей калат. Жыйынтыгында өзүңдү да сыйлабай каласың. Ошентип биз өздүк баркыбызды жоготобуз. Эгерде өзүңдү барктуу деп эсептебесең, өздүк бактылуулукка эч убакта жетпейсиң. Мейли чың ден соолук болсун, мейли жакындарың менен болгон мамиле болсун, жакшы айлык же кесиптик ийгилик болсун. Өнүккөн өлкөлөрдө адамдар телевизорду күнүгө 5-6 саат көрүшөт. Элестетип эле көргүлө, бул адамдын самооценкасына кандай таасир берет? Бир канча жылдардан кийин телевизор чыккандан берки любой 10 жылдык убактын атагылачы, мен ошол убакта кайсыл передачалар популярдуу болгонун айтып берем. Анткени анын баары элдин көбүнүн оюн тастыктайт. Акча бул жаман, бай адамдар жексур адамдар. Ошондуктан кедей болуу бул сыймык. Тилекке каршы журналдар, китептер дагы адамдардагы негативдик программаны поддерживать этишет. Ойлонуп көргүлө, канча китеп окугансыңар? Герой кызы үчүн кандай гана курмандыктарга барган жөнүндө. Ал эми телевизордо болгон ойлорду кайталоочу канчалаган китептер бар. Байлар жексурлар, кедейлер боорукер адамдар. Мен Европада жүргөндө жакында чыга турган китептин анонсун окуп калдым. Нянькалардын дневниктери. Эки нянянын айткан окуяларынан түзүлгөн аңгемелер. Алардын бай кожоюндары кандай ташбоор, скучный, жагымсыз адам болушканы жөнүндө. Анда бир аял жөнүндө айтылат. Ал өзүнүн ички кийимдерин иреттегенге убактысын кетирчү, балдарын караганга убактысы калбай калчу. Бай атасы жөнүндө жана анын любовницасы жөнүндө. Мен бул китеп бестселлер болот дегем. Чын эле ошондой болду. Колунда жок, ордо жашаган адамдар, бай адамдардын бактысыз, эки жүздүү, жаман кишилер экенин айткан китептерди окуганды жакшы көрүшөт. Ошентип адамдар мынчалык ылдыйкы деңгээлге түшүп кеткиси келбегендиктен кедей болуп жүргөнүнө ишенишет. Мамасы айткан, ушундай үйлөрдө жашаган адамдар бактылуу болушпайт дегендей. Эсимде, мен Джон Гришмандын романын окугам. Юрист шаардын борборунда жайгашкан крупный фирмада иштейт. Ал үйсүз тентиген адамга кезигип калып, өзүнүн конторасын таштап салат да, үйү жок адамдар тейлей турган нотариустун приемуна жумушка орношот. Аялы менен ажырашат, үйүн сатат, Лексусун сатат. Эски машина сатып алат да, отоплениясы, мебели жок глухой райондон квартира сатып алат. Өзүнүн клиенттерине окшош болуш үчүн. Кандай гана романтика, келесоочулук. Албетте, бул китептин сатылуусу да хит болгон. Бирок эгер ушул юрист өзүнүн жумушунда эле калса, канча деген адамдарга жардам бере алат эле. $200,000 заработкасы менен. Эгер ал бир ай бою жарым күндү бекер иштеп бергенге макул болсо, өзүнө окшош бай адамды тапса эмне болот эле? Эгер ал өзүнүн адвокаттык ассоциациясынын башка элдерине да кайрылып көрсө кандай болот эле? Анда бул үйү жок адамдардын баарында адвокаты болот болчу. Бирок мындайларды китептерден эч убакта окубайбыз. Жазылса да аны чыгарышпайт. Эч ким бай адамдарды байлыгынан ажырабай туруп эле башка адамдарга жардам бергендери жөнүндө уккусу келишпейт. Баары акчага баарын сата албайсың, акча маанилүү эмес дегенди уккусу келишет. Баары кимдир бирөө сүйүүсү үчүн байлыгынын баарынан баш тартты дегенди окугусу келишет. Эстеп көргүлө, канчалаган театралдык пьесалар, опералар, ырлар чыкты ушул темага жазылган. Кантри стилинде ушундай таттуу ыр бар.
Ага Атлантанын жарымы таандык, а мен болгону сага айды гана белекке бере алам. Албетте бул фруктовый пюре хит болуп калды. Анткени ал көпчүлүк массанын сознаниясына орнотулган чынчыл кедейликтин программасын колдойт. Ирония ушунда жатат. Ушул чепухаларды элге ишендирип аткандар өздөрү өтө байышат. Гришин азыркы убактагы дүйнөдөгү эң бай автор. Алан Джексон миллиондогон долларды таап атат. Кичинекей адамдар жөнүндө ырдаган. Кедейчиликти дүйнө жүзүнө даңазалаган Джеймс Камерон Титаниктен 200 миллион доллар тапты. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Силердин кедейчиликти колдогон эч кандай сырдуу заговор жок. Ушундай мемдерди тараткан адамдар өздөрү деле билишпейт эмне кылып аткандарын. Музыканттар кылымдардан бери келаткан эмне популярдуу болсо ошонун таасиринде болушат. Сценаристтер дагы классиктерди карашат. Беспроигрышный вариантты табыш үчүн. Телепрограммалардагы авторлору эски программаларды кайталашат. Программалоонун цикли үзүлбөйт. Жыйынтыгында талап кылынып аткан программа коомдун сознаниясына кирип калат. Биз эң коркунучтуу, эң зыян программалоого жете элекпиз. Алар биздин сознанияда орноп калган курмандык болуу, моралдык кыйналуу үчүн компенсация. Бардык ушул жазуучулар сценаристтердин айлампада тегеренип жылганынын себеби алар архетиптин түбөлүк темасы. Ал адамдын сознаниясында жүздөгөн, миңдеген жылдар бою жашайт. Алардын эң көп тараганы бул баатырдык, героизм. Мунун башкы сюжети мындай. Жөнөкөй эле адам жашоосундагы бардык кыйынчылыктарды жеңет, жеңүүчү болот. Звездные войны, Человек-паук, Бэтмен, Властелин колец сыяктуу баатырлардын жашоосу. Роберт Лёвингдин бардык романдары жана бардык качандыр бир кезде тартылган приключенческий вестерн. Биз өзүбүздү герой көргүбүз келет. Ошого окшош болгубуз келет. Мына ошон үчүн мени ошондо атышкан. Менин ичимде ошондой калуу болгон. Баары көп жыл мурун эле бала чагымда башталган. Мен бакытсыз, кабагы бүркөлүп жүргөн бала болчумун. Жумушту кыла алчу эмесмин. Үйдөгүлөр менен болгон жакшы мамилени сезчү эмесмин. Школдогу балдар менен да жакшы мамилем жок болчу. Вообще бардык жерде өзүмдү ыңгайсыз сезип жүрчүмүн. Мен убактымдын көпчүлүк бөлүгүн өзүмдүн комнатамда жалгыз отуруп өткөзчүмүн. Китеп окуп. Мен дайыма азыркы эптеп септеген жашоомду кандай кылсам болот деген фантазия кылганды жакшы көрчүмүн. Герой болсом дечүмүн. Менимче көпчүлүк эле балдар ошентишет болуш керек. Бирок жашоого болгон кайгылуу көз карашы барлар көбүрөөк фантазия кылышат. Жана китептен сырткары теле берүүлөр дагы мен үчүн эң кызыктуу болчу. Бир эле сюжет кайра-кайра кайталана берчү. Китепте айтылгандар, телевиденияда приключенческий фильмде көргөзгөндөй баары окшош бүтчү. Геройду атат, ал страдайт этет. Кыйналуулардан эрдик менен жеңет, анан тирүү калат. Ок колду жөн гана тешип өтүп кетет, а герой бардык адамдардын көңүлүн өзүнө бурат. Ага повязка жасашты, абдан круто көрүнөт. Экипажда чогуу келаткан адамдардын арасында болгон өлүмдү эске албаганда. Мен кинодогу атышууларды көргөн сайын элестетчүмүн. Эгерде мага ок тийсе, адамдар мага кандай мамиле кылат эле деп. Бул фантазияны өспүрүм кезинде миллион жолу элестеткем. Анан чоңойгондо бул фантазияны чындап жашоомдо башыман өткөздүм. Ошон үчүн айттым, мен өзүмдүн каалоо менен эле ушундай окуяга кабылгам. Ушундай кылып эле мен жашоомдо болуп аткан окуялардын баарын эле өзүм түзүп алгам. Жаманды дагы, жакшыны дагы. Силер дагы ошондой эле кыласыңар. Бул тартылуу закону. Биз эмнени ойлосок, ошону тартабыз. Башкача айтканда, эмнеден корксок, биздин оюбузду эмне ээлеп алса, ошолорду чындыкка айлантабыз. Скептиктер бул теорияны текшерип көрсөңөр болот. Мен подсознаниямда мени бирөө атып кеткенин каалаганымды, мен герой болгум келген кыялымды ишке ашыргым келип атканын ал наркоман кайдан билди? Так ошол түнү ошол киши именно мени эмне үчүн тандады жана башка мен билбейм.
Бирок мен муну билем. Джозеф Кэмпбелл коллективный бессознательный жөнүндө айтат. Эйнштейндин общее поле деген теориясы бар. Ведический мудрецтер ойлордун аралыгындагы пространство жөнүндө айтышат. Биз түшүнөбүз. Акырында бардыгы адамдар, океандар, пистолеттер, бактар бардыгы ар кандай энергиядагы вибрацияда болуп турушат. Бул тартылуу закон точно кандайча иштерин айта албайм. Бирок ишеним менен айта алам. Бул закон иштейт. Дагы бир чексиз тема — бул бескорыстная любовь. Эсиңердеби Ромео и Джульеттаны, же Миминин өлүмү, кайгыга баткан Рудольфту, же Тоска операсын. Өзүнүн сүйгөнүн өлтүргөнгө приказ берет. Алар тиги дүйнөгө барганда кезигишет. Ал өлүмгө карай өзү барат. Жана башка кайгылуу сүйгүлөр жөнүндө. Халк жөнүндөгү телесериалды эстегиле. Ал жума сайын доктор Дэвид Бернард жаңы шаарга барып турат, сулуу аялга кезигиш үчүн. Ал аны сүйүп калат. Анан бир нерсе болуп эле ал жинденип кетип калат. Ал шаардан репортерлор келгичекти чыгып кетиши керек. Ар бир сериясы окшош эле бүтүп турат. Ал шаардан чыгып кетиш үчүн машина тозот. А кадрдын артында фортепиано ойноп турат. Пленканы бүгүнкү күнгө жылтырабыз да фильмдин соңун билгизген Человек-паукту көрөбүз, же крадущийся тигрды, затаившийся драконду, же Дом летающих кинжалов. Бул кинонун баары Ромео и Джульеттанын эле переработкалары. Баары эмоционалдык наживканы колдонушкан. Ал зрительдерди кызыктырат. Алардын подсознаниясына программа киргизгенге өтө маанилүү. Бескорыстная любовь жөнүндө түбөлүк теманы. 2005-жылдардагы чыккан медициналык драма Хаос чындыгы прорыв болду. Чындыгында актер жакшы ойногон. Мага ал актер жагат. Бирок бул кинонун чындыгы хит болушу күчтүү мемдерди даңазалагандан болгон. Доктор Хаус самородок. Ал өтө акылдуу киши. Өзүнүн начальниктерин жаман көрөт. Мем жаман күчтөр менен күрөшкөн кичинекей киши. Бул кинонун 1-сезонунун сюжети ачкөз миллиардер директорлордун советинин председатели болот. Ал адамдарды жумуштан бошотуп баштайт. Өндүрүмдүүлүктүн объемун чоңойтуш үчүн фармацевтика жана больницаны кошумча кириш алып турганга колдонот. Ага оорукчандардын өлүп калганы баары бир болгон. Анткени аларда дарыланганга жетишерлик акчасы жок болчу. Мем бай адамдар, жаман адамдар. Хаостун кийинки сериясында ал мурунку сүйгөнү менен кайрадан жолугуп башташат. Алар бири-бирин дагы эле сүйөрүн түшүнүшөт. Анан ал аялды түртүп жиберди, өзүнүн оорукчан көөсүнө барсын деп. Мем бескорыстная любовь. Баягы эле кайрадан кайталайт.